Бишкек-Карабалта жолундагы кырсыкта 2 адам каза болду. Алдын ала маалымат боюнча Kia K5 унасынын айдоочусу батыштан чыгышты көздөй бара жатып рулга ээ боло албай жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Бүгүн таңкы саат 5:38 чамасында болгон кырсыктын кесепетинен 24 жаштагы айдоочу жана 21 жаштагы жүргүнчү көз жумду. Булак ЖТВ кежи. Жигиттер этеп болгула жолдо. Жол вообще эле машина албай калыптыр жигиттер. Этеп болгула чакырым айдагыла садагасы кетеңдер. Эмне мынчалык жаны чыкты да айдайсыңар, жолду карагыла. Эки адам насметле кетип калыптыр. Ой, бакшая. Жерде бирөөсү жатат мында. Машина албай калган жигиттер. Бу корейский машиналар анда 240 чейин айдаган болбойт. Акырын жүргүлө жигиттер. Бишкекте аял киши токмоктолуп күйөөсү кырмалды. Аялын сабады деп шектелген жаран кырмалганын 7-июнда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милицияга Бишкектин 4-кичи районунун тургуну кайрылган. Аялдын айтымында 5-июнда ал күйөөсү менен урушуп кетип, андан кийин күйөөсү аны сабаган. Шектүү катары 1991-жылы туулган жаран кырмалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кийинчерээк Октябрь райондук соту аны номер 1-тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Тергөө иштери жүрүүдө. Булак Баракелди. Ысык көлдө селден кийин айылсыз болуп кеткен өспүрүмдүн сөөгү табылды. Окуучу Болан Согут айылына сел агып келген ылай топурактын арасынан табылган. Эскерте кетсек, балыкчы Каракол жолунда жүргөн селдин кесепетинен 18 жаштагы жигит көз жумуп, экинчи киши. 3-4дө тапканга окшойт, Мен оймойчу. Чамалар 2.8-де табылды. Канча? 2.58. 2.58-де табылыптыр мына. Жакта Талай мырза жолдош майор айтып берип атат. Себеби биякта түнү менен болгонсо, экинчи сменада болгонсо түнү менен. О, негизичи баягы кечки экинчи смена болуп эмес иштешти да. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.